азыр эле биз эртең менен депутаттык группалардын лидерлери менен отуруп өзүнчө бир сүйлөшкөнбүз. Алдын алкагында ар бир депутат 10 мүнөттүк убакыт сураганда сөз түрдө аны өзүнүн лидерлери менен чогуу акылдашып, карашып, андан кийин алар гана ал 10 мүнөт убакытты сурайт. Ал болбосо орун басары гана сурайт. Анан бул жерден орчундуу маселелерди, кайсыл бир катмарды, кайсыл бир чоң нерсенин реформасын, же көйгөйүн, же бир чоң ушундай маселелерди көтөрүүгө чакырып кетет элем, урматтуу депутаттар. Процедуранын 3-чү маселе. Рахмат, урматтуу төрага Марлен Абдрахманович. Эми бул жерде Эрулан мырза баягы өзүнүн жеке кызыкчылыгыбы, жеке ишиби ошол 10 мүнөт, 15 мүнөт сүйлөдү. Моунча канча деген депутаттар отурат, ошолордун баарынын убактысын алып атат да. Өзүнүн жеке маселесин, өзүнүн Фейсбугу барбы, прямой эфири барбы, ошол жерге чыгып алып кайрылсын да. Бул жерге чыгып алып, эми баягы мамлекет үчүн мыйзам жазып атам. Ошол мамлекет үчүн мондай жаңы бир проект алып келдим деп эмеге чыгарып алып айтса макул дейт элек. Эми бул жерде туруп алып мен гаишник менен уруштум, журналист менен уруштум. Урушса анын өзүнүн жеке иши. Бүгүнкү күнү эл өкүлү кылып ошол Ысык көл областынын Жетөгүз, Тоң, Каракол шаарынан депутат болуп келди. Ошол жерде көйгөй деген мектеп, бала бакча, жол, суу деген көйгөйлөр толтурады. Алар жөнүндө бир маселе көтөрбөй эле өзүнүн немесин айтып эле ушул жерде Эрулан мырзанын эле бир эмесин угуп отура беребизби? Урматтуу төрага, сиз дагы калыстык кылып, андай эмени кандай маселе көтөрөсүң деп сурап, анан 10 мүнөт убакытты бериш керек. Жеке өзүнүн сыр чатагын бизге кереги да жок. Чатакташса үй бүлөсү менен чатакташабы, гаишник мененби, журналисти мененби өздөрү чатакташа берсин. Эми бул жер деген жогорку кеңештин трибунасы. Чөнтөккө колду салып, ал жерде улуу кишилерибиз, легендарный парламенттин адамдары ошол жерде туруп сүйлөгөн. Бул жерде жапжаш болуп алып, Эрулан эки колун чөнтөгүнө салып алып, бул жерде баягы кыргыз элин, моунча элдин добушун алып келген депутаттарды сыйлап мындай туура ишти алып барыш керек. Эми айтпайын дедим эле, бул биринчи жол эмес, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жол болуп атат. Эрулан мырза, жеке өзүң чатагың болсо, өзүңчө бул жерде эмес, сыртта, көчөдө сүйлөшүп, такташып алганын баарын. Рахмат. Процедуранын 5-чи. Сурабалдиева, 23-чү округ. Урматтуу төрага, өткөн чакырылышта бул жерден жеке маселе көтөрүлдү деп мага микрофон бербей коюшкан. Бул чакырылышта эми мен түшүнөм, мүмкүн сиздин өзгөчө мамилеңер бар да. Жакшы, мурдакы фракциянын бир фракциялашсыздар. Бир эмес канча жолу микрофон берилип атат, трибуна чыгарылып атат. Мен деле арыздана турган сөздөр көп. Бияқта ойлойм, мен ар бир депутаттын айта турган сөздөрү көп. Жеке маселелер боюнча, куугунтуктар боюнча, кеткен кишилер боюнча, бирок ал жеке маселе. Таарынычтарды, өзүнө тиешелүү сөздөрдү мен ойлойм, ал үчүн атайын бизде подкасттар бар, ошол жака барыш керек. Атайын массалык маалымат каражаттар бар, ошол жака чыгып арыз муңдарын айтыш керек. Бул улуу трибунада шайлап келген элдин ой пикирлерин, көйгөйлөрүн, сыртта болуп жаткан маселелерди ушул жерден көтөрүш керекпиз. Анан жакында болгон окуялар жөнүндө деле мына мен деле тепкиге алындым. Анан бийликти мактап жаткан блогерлер тепкилеп атат. Улуттук телерадио компаниядан деген фейк маалыматты чыгарып атышат. Ал боюнча мен деген тиешелүү кызматтарга кат жолдойм. Буну иликтөө жүргүзүш керектир. Бирок аны мен бияктан таарындым. Ана мен ушул туура эмес кылып атасыңар, мен аброюма шек келтирип атасыңар деп мен айта албайм. Анткени бул трибуна башка үчүн. Өзгөчө алкы жердеги борбордук централдык трибуна такыр башка маселелер үчүн. Ал жерге чыгып алып таарыныч арыз муңдарын айтпаш керек деп ойлойм. Ошону сиз төрага катары мен бул сизден суранат элем да. Бүт депутаттар менен мамилеңиз түз болуш керек. Бүт депутаттарга тегиз караш керексиздер. Ана мен мурдагы мен фракциялашым деп, ага өзгөчө мамиле кылбаңыздар деп мен сизден аябай суранам. Биякта башка депутаттардын мындай көз карашы башкача болуп кетет да.
Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Жана айтып кеткендей, биз буга чейин эртең менен атайын ушул группалардын лидерлери менен чогуу сүйлөшүп, мындан ары бул улуу трибунаны только ушул өзүнүн мамлекеттин кызыкчылыгында, элдин кызыкчылыгында орчундуу маселелерди көтөрүш керек деп сөз кылып, пикир кылып, анын алкагында ошол сөздү дагы группалардын жетекчилери гана сөз сурайт. Же болбосо алар жок болсо орун басарлар гана сурайт. Сураганын астында сөз түрдө мен сиздерден дагы бир жолу суранып кетем. Урматтуу лидерлер, өзүңүздөр тактаңыздар. Кайсы маселени көтөргөн атат? Кайсы маселени бул жерде келип айткан атат? Ушул сыяктуу нерселерди сөз түрдө акылдашат. Ал эми Эрлан мырза боюнча ал азырынча бир дагы группага кирген жок. Регламент боюнча анын 10 мүнөттүк укугун сураганга укугу бар. Сурады, мен добушка койдум, сиздер өзүңүздөр колдоп бердиңиздер. Бирок бундан ары дагы бир жолу айтып коелу, бир тартипке келтирели. Чогуу биргеликте кайсыл маселе болбосун, мисалы Лондондо кайсыл маселени көтөрөрүнүн астында сөзсүз түрдө спикерге, парламентке берип, ал карап, андан кийин гана коет. Туура көрсөңүздөр ушундай жаңы нерселерди Кудай буйрса биз дагы киргизебиз. Процедуранын 6 микрофон, келиңиздер жумушка ошондон ары баштайлы. Болду, bundan ары эч кимге сөз берилбейт. Урматтуу коллегалар, силер менен сөзүмдү бурмалабагыла. Депутат деген мыйзам жазуучу эле орган эмес. Депутат мыйзамды көзөмөлдөөчү дагы орган. Анан кийин могул жерге туруп тиги өзүнүн эмесин сактады деп андай эмес. Мен бул жерде айтып бердим, Кыргызстанда кандай мыйзам бузуулар болуп атканын. Мыйзамдуулукка чакырып кеттим. Силер антип менин сөзүмдү бурмалабагыла. Акылбек мырза, мен жакшы билем каяктан келгениmin жана кантип келгенимди. Мен сиздин эмнеге тарынып жүргөнүңүздү да билем. Шайлоо малында эмне болгонун да билем менчи. Каякта жана эмнеге. Депутаттар, билбейсиздерден атаңыздарды атабаңыздар. Ошон үчүн Акылбек мырза, мен атымды атап кеттим, мен да атайм. Ар бир өңөрдүн могу жерде кантип келгениңерди билем. Ар бир өңөр кайсы машинаны ойнотуп, агитаторлордун арасында кандай болуп келгениңерди баарын билем. Так что мага ишке киришели. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибине өтсөк, биринчи маселе, ар кандай маселелер табло кетти. Биринчи суроо Бекешев Дастан Далбаевич, сизге берилет. Бектур Разбаевич, я хотел вам обратиться как представителю президента.